Өткөн жумада салык кызматы баш каладагы ири соода дүкөндөрүн кыдырып чыгышты. Анда супермаркеттеги товарлардын салмагынан тартып алкоголдук ичимдиктердин жарамдуулук, абалы, сапатына чейин текшерүүгө алынды. Рейдтин жүрүшүндө бир канча ири соода дүкөндөрдө товарлардын салмагы белгилүү ченемден аз экендиги аныкталды. Салык кызматы дүкөн ээлерине эскертүү берип, кээ бир фактыларды иликтөө алуу иштерин бүгүнкү күндө да жүргүзүүдө. Кардарга кызмат кылып, анын эсебине жан баккан соода жайлардын амалдары жана сатып алуучунун алдыдагы моралдык, материалдык жоопкерчилиги тууралуу маектешүү үчүн биз бүгүн мамлекеттик салык кызматынын инспектору Жанарбек Усубалиевди студиябызга чакырганбыз. Жанар мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгач эле суроом, өткөн жумада сиздер дүкөндөрдө жүргүзүлгөн рейд боюнча болсун, текшерүү иштеринде көзгө урунган мыйзамсыз аракеттерге кененирээк токтоло кетсеңиз, кардардын укугун тебелеген кандай жагдайларга күбө болдуңуздар? Биринчиден айтып кетсек, 29 июнь 2017 жылы финанс полициясы жана массалык маалымат каражаттарын бирдикте биз рейд чыгардык, салыктык рейд. Бул салыктык рейдке основной бул гипермаркет, өзүңөр билесиз, Тип-топ, Семней, андан кийин Фрунзе гипермаркеттерине барып бир сыйра рейдтик салыктык жүргүзүп келдик. Бул салыктын жыйынтыгында 859 бөтөлкө сомнительным акцизным марками деп изъятие болду. Бул болсо иш-чара Кудай буйрса мындан да жүргүзүлө берилмекчи. Бул болсо негизинен административдик кодекстин 300-биринесине ылайык, эгерде акцизный марка 500 данага чейин болсо, сомнительный акцизный марка, анда бул иш болсо административдик кодекс жоопкерчилик кодексине ылайык каралат дагы. Эгерде 500 данадан ашса, анда бул кылмыш кодексине дал келип калат да. Жанар мырза, мындай көрүнүштөр канча убакыттан бери болуп келатыр? Эми дүкөн ээлерине кандай чара көрүлөт? Аларга айып салынабы? Канча суммада айып төлөйт? Бул 300 кодекс административной ответственности мындай карайт да, 301-2 биринеси бар. Ал жерде жаран, эгерде жаран болсо, ал 20 расчеттің показатель, бұл 2000 сом есептелет. Ал эми кызматтык, то есть должностное лицо, бұл 10.000 өлчөмүндөгү айып салынат. Ал эми 10.000 сом өлчөмүндөгү. Ал эми юридикалык жактар болсо, бұл 50.000 өлчөмүндөгү айып жаза каралган. Бұл биринчиден салык кызматынын алкагында каралат дагы, андан кийин бул иштердин баардыгы сотко өткөрүлүп берилет. Конфискация болгон алкоголдук ичимдиктер. Мына тартипке салууда бул айып пулдун суммасы аз эмеспи? Себеби сиз айткан акчаны төлөп коюп, дагы эле күнүмдүк кишини уланта бербейби дегеним да? Бул рейдтик дайыма болуп турмакчы. Эгерде ар бир ай сайын 50.000ден штраф салына берсе, андан ары болсо кылмыш иши козголот да, тергөө жүрүп башталат. Лицензиясын болсо алууга туура келет. Андан ары алкоголдук ичимдиктерди салууга тыюу салынат ал мекемеге. Мыйзам боюнча керектөөчүнүн укугуна токтоло кетесизби? Мисалы, дүкөн ээсинен алданган кардары алгач эле кимге кайрылышы керек? Дүкөн ээси менен кардардын ортосундагы эсептешүү кандай тартипте жүргүзүлөт? Бул жерден жакшыраак түшүндүрмө берип кетейин. Себеби бул мамлекеттин казынасына түшкөн салык, акцизный налог деп коет, ошол түшпөй калды. Ал эми болсо, кардар болсо, бул жерден алданбай турат деп эсесек болот. Себеби ал ичиндеги продукцияны биз эсеп карап ала албайбыз да, бул подделка дегенден биз алабыз. Алар чындыгында эле ошол жакшы продукцияны коет дагы, бирок бул акциздан качып атат деген сөз да. Айта кетсек, бир акцизный марка акцизный налог деп акциздик салык деп эсептелет. Налоговый кодекс боюнча 1 литр бөтөлкөгө бул акцизный налог 300 сом өлчөмүндө. Ал эми постановление правительства бар, токтому бар. Ал болсо регулирует вот именно водку и алкогольную продукцию да, 70 сом за литр. Ал эми мол ошол 70 сомдон качып атат деген сөз да. Эгерде 0,5деги акцизный марка болсо, бул 35 сомдо акцизный налог эле түзөт да. Өзүңүз ойлосоңуз, ар бир бөтөлкөдөн 35 сомдон мамлекетке түшпөй калып атат. Ошондой деген сөз бул. Мына негизи супермаркеттерде соода кылганыбызда баалардын салыштырмалуу жогору экенин байкайбыз да. Мыйзам боюнча баалар тескелиши кандайча жүргүзүлөт? Бул атайын өкмөттүн токтому бар. Ар бир арак сатылганда 0,5 өлчөмүндөгү
Бизде дүң баада деп коет, дүң баада 81 сомдон аз болбош керек. Это минимальный розничный цена, МРЦ деп коет. Ал эми чекене баа болсо бул 90 сомдон. Эгерде рейдтик салыктык көзөмөлдөөдө бул эмнелер сакталбаса баалар, анда акт түзүлүп чара колдонулат да. Бул эмне суроолор боюнча. Мына Жанан мырза, акыркы 6 ай ичинде сиз жогоруда айтып өткөн мыйзамсыз аракеттерден тышкары дагы кандай туура иштердин бетин ачтыңыздар? Биз айтып кетсек, 2016 жылкы 5 ай менен 2017 жылдын 5 айы бир аз айырма өтөлө мындай берет да. Себеби дегенде 2016 жылдын 4 кварталында биздин именно алкоуправление бар болчу. Эмне алкоголдук эмнени рынокты мындай теске салып турганчы ал жоюлуп кетти. Ал жоюлгандан кийин бизде көрсөткүчтөр именно түшүп кетти да. Айта кетсек, 2017 жылдын 5 айында болгону 643 эле бөтөлкө изъятия болгондо, ал эми салыштырмалуу 2016 жылы болсо 5 айында 93 000 бөтөлкө, где-то 8 миллионго жакын изъятия болгон. Биз бул тарапты дагы күчөтмөкчүбүз. Бул аябай эмне көзөмөлгө алып турат бул эми рынокчу. Түшүнүктүү. Кардардын акысын жеген ири дүкөндөр жана аларга каралган жоопкерчилик тууралуу мамлекеттин салык кызматынын инспектору Жанарбек Усубалиев менен маектештик. Ишиңизге ийгилик. Рахмат.